Эртең бийлик үчүн силер бири-бириңерди өлтүрөсүңөр. Бүгүнкү силердин максатыңар утурумдук эле бийликке жетиш бүттү. Анан эртең ичиңерде дагы ар кимдики өзүнчө ойгонот, баягы ажыдаарлар. Мен болушум керек биринчи деп, анан ошо биринчи болом деп отуруп, бири-бириңди кырып өлтүрөсүң деп атпайбы? Кызды сыйлаганды үйрөтөбү, кызы менен кызы жашап атса, эркеги менен эркеги жашап атса, каяктагы акыл? Ушу аксакалдарды карабай өтүп кетсең, таңдын оозунан бас бер дейт. Мына көчмөндөр кагылышы деген китепти мен ушу менен экинчи жолу кайталап окуп атам ичин. Ар бир окуган сайын, көчмөндөр кагылышында ар бир окуган сайын, ар бир окуясынан бир таптакыр башка жаңы нерсени аласың да. Мурдагы окуганыңдагы түшүнүгүң башка, азыркы окуган нерсең түшүнүгүң башка. Мына ушул жерде, мисалы көчмөндөрдүн ичинде биздин кыргыздын кыргыздыгы мына ушул китепте эле жазылып турат да, менин түшүнүгүмдө, менин оюмда. Ушул жерде бүт бардыгы бар. Кыргыздын жан дүйнөсү, кыргыздын сезими, кыргыздын жашоо образы ушул китепке эле батырып, ушул жазуучунун эң негизги пайдасы кандай? Ушул нерсеге, мына ушуга батырып туруп, кыргыздын жашоосун берип койгон да. Эми көчмөндөрдүн ичинде мен азыр окуп көрсөм, бизде мындай деле өзгөрүп кеткен эчтеке жок. Мына 1800-жылкы болгон окуялар. Бу жерде баягы уруулардын согушу, башкаларды айтып атат да. Эми ошондо жанагы балдарды, Ормонханды өлтүрүп атканда, мисалы, Ормонханды өлтүрүп атканда Балбай баатырлар, башкалар чогулуп, ошону өлтүрөбүз деп атканда, Ормонхан айтып атат: "Эй, надандар" дейт. Эгерде мени өлтүрүп, менин өлүмүм менен кыргыздын көрө албастыгы, кыргыздын ичи тардыгы, кыргыздын бири-бирине буттосуусу ушул кыргыз психологиясынан чыгып кетсе, мен даярмын дейт. Мен силерди кыйнабайм дейт. Мен өлтүрбөй эле коелам, мен өзүм өлүп берем дейт. Бирок менин арманым кайсы дейт, арманым. Менден кийин дагы ушул нерсе калып кетет да дейт. Мына силер бүгүн мени чогулуп алып өлтүрүп атасыңарбы дейт. Эртең бийлик үчүн силер бири-бириңерди өлтүрөсүңөр. Бүгүнкү силердин максатыңар утурумдук эле бийликке жетиш бүттү. Анан эртең ичиңерде дагы ар кимдики өзүнчө ойгонот, баягы ажыдаарлар. Мен болушум керек биринчи деп, анан ошо биринчи болом деп отуруп, бири-бириңди кырып өлтүрөсүң деп атпайбы? Ошол окуя айткандай келип атат дагы, аягында келип алар бири-бирин өлтүрүштү да. Не максат? Бир эле максат — бийлик. Бийлик. Ошол психология азыркыга чейин деле бизде ушул психология келатат. Мына балдарды тарбиялоону алалы жөн эле. Кокуй Швейцария кылам деди да, Акаевдин менимче эң чоң жаңылыштыгы, мен Кыргызстанды Швейцария кылам деди. Биз Кыргызстан экономикалык жактан 200 эсе өсүп кеткен күндө дагы биз Швейцария болбойбуз. Биз кыргыз бойдон калышыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү биздин трагедиябыз ушул: кыргыздын кыргызчылыгын жоготуп кетип атабыз. Бала тарбиялоо жөн эле. Мына Европаны карап көрсөңөр, баласы атасын сотко берет. Уруп койсо болбойт, милицияга чалса анысы келет. Анан баланын укугу каякта, анан аялдын укугу каякта, эркектин укугу каякта деп, анан бала менен анан атанын ортосундагы мамилени териштирип, тергөө кылып, анан сотко чейин баргандар болуп атпайбы? Анан ошол нерсени көргөн бала каяктан атага болгон сыйды алып өсөт? Андай сый таптакыр жок болот да. Биз ушул тарбияны алып келе албай атабыз да, биз ушул өзөктү жок кылып атабыз да. Бизде бүгүнкү күндөгү мамлекеттик эмес уюмдардын негизги максаты эмне? Өзөктү жок кылыш керек, кыргыздын кыргызчылыгын жок кылыш керек. Биз жөн эле тарбиялап келгенбиз да балдарды. Мисалы, эч кандай гендердик саясаты жок эле, эч кандай баланын укугу жок эле, баланын милдети жок эле. Жөн эле айтып койгондо: балам, улуунун алдынан кыя өтпө. Улуунун алдына чыкпа. Артында бас. Келатасыңбы улуу кишиге салам айт. Кызга 40 үйдөн тыюу, мисалы. Эмнеге айтылган мунун бардыгы? Ошол эле сөз менен кой кошунам эмне дейт, акем эмне дейт деп эле кыздар өзүнөн өзү жазганган да, кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Эмне деген сөз? Эмне деген эме жатат ичинде философия? Бош кой берип кой, кызды каалаганын кылсын, башканы кылсын, каалаган жерине барсын деген нерсе жок да. Аны ар бирин жазып отурган эмес да китепкечи. Ушинтип эле тарбияланганбыз да. Мына биз бардыгыбыз, бүт бардыгыбыз чоң атаң көчөдө келатсаң, аксакалдар отурат эле, бир 3төн 4төн айылда дөңгөчтөр болот эле го. Ар бир үйдүн эшигинин алдында анда мындай эме жасалган, стандарт жасалган скамейка аз эле да, дөңгөчтөр болот эле, дөңгөчтө аксакалдар отурат. Келатып, ушул аксакалдарды карабай өтүп кетсең,
таңның өзүнө бас бер дейт. Анан келсең айтат, кимдин баласысың дейт. Анан баланчанын баласымын десең, эмне учурашпайсың дейт. Эмне салам айтпайсың? Эмне тилиң түшүп калабы? Деп анан ким баласысың дейт. Анан ушинтип мунун баласымын десең, анан айтат эле, сенин чоң атаң мындай киши болгон. Сенин чоң атаңдын чоң атасы мындай киши болгон деп бүт сен жет атаңды айтып берип коет эле да. Анан уялып калат элең. Ошондо катуу уялат элек. Башкадан эмес, ошентип айтып сени жекирип, ошентип аксакал жаман эме кылып атса, катуу уялат элек. Мен туура эмес кылыптырмын деп анан эртеси күнү попробуй ошол эмеден өтүп көр алдынан. Алыстан көрсөң ийилип салам айтып чуркап барып эметесиң. Мына жөн эле тарбия. Кыргызды улуусу кичүүсүн тарбиялап, ортоңкусун тарбиялап, ортоңкунун кичүүсүн тарбиялап келген да. Биз бүгүн Европа деп атабыз. Бардыгыбыз эле Европанын билим берүү системасы Европада. Европа өзүнүн жашоосун жашап бүттү. Европа бүгүн кыйроо жолуна кетти. Европа өнүктү, бардык эмеге чыкты деңгээлге, экономикасы да көтөрүлдү, башкасы да көтөрүлдү. Бирок бүгүн Европада адамдардын жашоосу кандай? Экономика укмуш, айлык акысы укмуш, бүт бардыгы эле шайкеш келет, жашоосунун баардыгы укмуш өтүп атат. Бирок адам сыйлоо жок болуп атпайбы? Адам катары жашабай калды да. Атасы баласынын үйүнө барайын десе телефон чалып, балам эртең убактың барбы? Мен саат 2-де сенин үйүңө барып кетейин деп анан барып атпайбы? Убактым жок ата, бүгүн болбойт, келбей эле койгула десе келбей калат. Жөнөкөй эле нерсе. Эркеги менен эркеги үйлөнүп жашап атат. Аялы менен аялы үйлөнүп жашап атат. Кызы менен кызы үйлөнүп жашап атат. Ошол Европа келип анан бизге адам сыйлаганды үйрөтөбү мисалы да? Гендердик саясат башка деп атабыз мисалы. Ошол Европа келип бүгүн бизге кызды сыйлаганды үйрөтөбү, кызы менен кызы жашап атса, эркеги менен эркеги жашап атса, каяктагы акыл? Ошого таң каласың да. Биз Европа десе эле ошол Европанын мына 12 жылдык билим берүүгө өтөбүз, анан башка берүүгө өтөбүз деп эле бир жок эле нерселерге аракет кылып атабыз. Бизде бар да система. Кыргыз деген система бар да. Кылымдардап жашап келген кыргыздын тарбиясы бар да. Бул кагазга жазылбаган, эч кандай тиги жогорку кеңеш менен кабыл алынбаган эле турмуштук мыйзам, конституция бар да. Бизди ошол эле тарбиялап өстүрүп келген, ошентип эле өсүп келген кыргыз эмне жаман болдубу мисалы? Бүгүн бизде деле чыгып атпайбы, мына атасын сотко берген балдар чыгып атат мисалы. Мен тиги келин болбойм мисалы, эмне үчүн мен тиги жолдошумдун носкисин жуушум керек, эмнеге мен кайненеме чай куюп беришим керек, кайнатама тамак жасап беришим керек, мен эмне кылам? Мен деле пендемин, мен деле личностьмун, мен деген инсанмын, мен өзүмчө эле жашай берем, мага эч кандай кызматын кылбайм, башка кылбайм деген кыздарыбыз асмандан түшүп атат. Асмандан түшкөн жок, ал биздин эле бир туугандарыбыз, жаныбызда жүргөн эле биздин эле замандаштарыбыздын ичинен чыгып атпайбы алар? Ошол нерсенин бардыгы каяктан келип атат? Бардыгы үстүртөн жанагы европалашабыз, биз Швейцария болобуз, укмуш болобуз деген нерсенин бүт бардыгы алып келип биздин кыргыздык түп тамырыбызды жок кылуунун үстүндө иштеп атат да. Ошон үчүн биз эң негизги таяна турган жерибиз биздики кыргызчылык. Биз кыргызчылык десе эле кокуй артка кетебиз, анан эмне тиги өткөн кылымга барабызбы, анан антебизби, минтебизби деген сөздөрдү чыгарып атышат. Кыргыздын экономикасы бизде бүгүн 200% өсүп кетип, укмуш болуп кеткен күндө деле биз кыргыз бойдон калбай турган болсок, анда улут катары биз жок болобуз. Эртең эле жок болобуз. Мына тил майрамы деп атабыз. Мына 33 жылдыгы, 34 жылдыгы тиги бу деп майрам деп атабыз. Мына кыргыз тилинин 33 жылдыгы деп атабыз. Бул үчүн Кыргызстанда кыргыз тилин өнүктүрүү деген маселе келип чыгып атат. Эмне себептен? Кыргызстанда жашап атабыз. Кыргыз мамлекетинде кыргыздарыбыз кыргыздардын арасына барып кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек деп ураан чакырып, кыйкырып, акчаларды коротуп мамлекеттик комиссия түзүп атабыз. Эмне деген нерсе? Кыргыз тилин ошол кыргыз мамлекетинде жашап аткан башка улуттардын арасында жайылтып, кыргыз тилин ошол улуттардын арасына киргизебиз деген мамлекеттик комиссия болсо, ошого атайын программалар түзүлсө мен түшүнөт элем. Туп-туура. Биз өзүбүз кыргыздар мына министрликтерде, башкаларда текшерип өткөзүп атпайбы бүгүн, мына кыргыз тил комиссиясы текшерип өткөрүп, кээ бир жерлерде берип атат го. 90% туура эмес жазат. Кыргыз тилин билбейт деп чыгарып атпайбы жыйынтыктар. Бу деген маңкуртчулук да. Биз муну ачык эле бүгүн уялбай этпей эле моюнга алышыбыз керек. Ушунун бүт бардыгы эмнеден келип чыгат? Бүт бардыгы могу биздин кыргыздардын балдарынын китеп окубагандыгы.
Китеп үйрөтөт жакшы жазганды дагы, жакшы ой жүгүрткөндү дагы, жакшы жат жазуу жазганды дагы, турмушта жакшы сүйлөгөндү дагы адамга түшүндүрүп китеп үйрөтөт. Бардык нерсе ушунун ичинде. Биз ушуну окубай калдык да, китеп окубай эле бүт эле жанагы компьютерге кирип алдык. Компьютерде бала окумуш, айтишник болуш керек биздин балдарыбыз. Жаңы системалар, жаңы дүйнө деп эле биз таптакыр эле жаңыга кетип баратабыз. Мунун акыры алып барып тамырыбызды жок кыла турган болсо, анда эртең мамлекетибиз таптакыр башка жолго кетип калат да. Ошон үчүн биз биринчи кезекте өзүбүздүн кыргызчылыгыбызды сактай турган китептерди көбөйтүшүбүз керек.